Ассаламу алейкум достор. Баарыңыздарга чоң салам. Кудай буйрса эртең 9 майда 2 жумалык жолго чыгабыз, жумушту баштайбыз деп жатабыз. Жумуштун астында үй бүлөнү жакшынакай бир жерибиз бар. Ошол жака чыгарып, эс алып, сиздерге пайдалуу видео тартып келели деген ойдомун. Башка дагы камераны тактык. 2 камера менен тартабыз. Мен өткөндө Бруклинге барганда мондай жакшынакай китепче алгам. Бул китепченин ичинде 180 суроо бар, жооптору менен. Андан тышкары бир 30га жакын знактар бар болуш керек. Бул китепченин пайдасы менен сиздер кийин Америкага келип жеңил машинага экзамен тапшырсаңыздар болот Нью-Йорк штатынан. Анда жолго чыгалы достор. Жакшынакай бир эс алуучу жерге жеткенде жакшынакай видеону тартып сиздерге пайдалуу маалымат алып келебиз. Кандай Салимушка, жакшыбы? Жакшы. Молодец. Мына Салимушка жатат мыякта эс алып. Достор, бүгүн эртең мененден бери мага грин карта уткан 3 мекендешим жазды. Абдан сүйүнүп атам. Мен баягы YouTube каналым баштаган учурда Жалалабадтан бир мекендешим оюнга катышып, акчалай сыйлык утуп алган. Ал мекендешим дагы мага чалып, атын айтпай эле коеюн. Алмаз байке, грин карта утуп алдым. Сиздин мотивацияңыз менен деп абдан сүйүндү. Мен дагы ичимен абдан сүйүнүп калдым достор. Көптөгөн мекендештерибизге грин карта насип болсун. Бул жылы болбой калса, эмки жылы ойнойбуз, андан аркы жылы ойнойбуз. Ошентип акырындан утабыз грин картаны достор. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. Кудай буйрса, келдик эс алуучу жайга. Мына бул жакта дагы кичинекей балдар менен үй бүлөлөр көп экен. Эс алып атышат. Биз дагы ушуларга кошулабыз азыр. Анан сиздерге жакшынакай маалымат беребиз, Кудай буйрса.
Салимушка. Сен да маалымат бересиң бе чоңойгондо? Ой, мен алтын кызым го ошо. Бул жерге токтотобуз. Келдик. Биз бул жакка келгенде өзүбүздүн отура турган стульчиктерибиз бар. Алып алабыз. Мына экөөнү алабыз. Ушул жерге эс алабыз, достор. Адамдар көп экен. Ар дайым ушул жерге келебиз. Абдан жакшы, таза жер. Бул жакта балдар ойной турган жерлер бар. Анан көптөгөн туулган күндөрдү ушул беседканын астынан өткөзөбүз. Тортторду алып алабыз, тамак аштарды алып алабыз. Анан ар дайым ушул жерге келип турабыз.
тиги алыста салимышка ойноп жүрөт. Кичинекей балдар менен. Биз болсо бул жерге отуруп, мен сиздерге Нью-Йорк штатынан алган брошюрка менен тааныштырганга аракет кылайын, достор. Бул брошюрканын ичинде 180 суроо бар. Жооптору менен Америкага келген мекендештер жеңил машинага экзамен тапшырабыз десе, ушул брошюрка менен Нью-Йорк штатынан тапшырсаңыздар болот. Бул экзамен жазуу түрүндө болот. 180 вопроска даярдансаңыздар, сиздерге 50ге жакын суроо келет. Ошонун 50%тен өйдө жакшынакай жоопторун берсеңиздер, дасафка жолдомо берет. Ана автошколага барып окуш керек болот. Азыр биз бул брошюрканын биринчи суроосунан баштап 180 суроого чейин өткөнгө аракет кылабыз. Мына биринчи суроого келдик. Биринчи суроодо эки жооптордун арасынан эң акыркысы туура экен, достор. Экинчи суроонун биринчи жообу туура экен. Үчүнчү суроого келдик. Мыякта экинчи жооп туура экен. Төртүнчү суроонун акыркысы туура экен. Сиздер бул видеону паузага коюп, суроолорду общий тетрадка жазып, анан даярдансаңыздар болот. 5-чи суроонун биринчиси туура экен. 6-чы суроонун 3-чү жообу туура экен, достор. Кийинки баракка өтсөк, кийинки барак 7-чи суроодон башталат экен дагы. Биринчиси туура экен, биринчи жооп кара менен жазылып турат. 8-чи суроонун акыркысы туура экен. 9-чу суроонун биринчиси кара менен жазылып турат. 10-чу суроонун 10-чу суроонун эң акыркысы кара менен жазылып турат. 11-чи суроонун 3-чүсү туура жооп экен. 12-чи суроого өтүп атабыз. 12-чи суроонун биринчиси туура жооп экен. 13-чү суроонун 3-чүсү туура жооп экен. 14-чү суроонун биринчиси туура жооп кара менен жазылып турат. 15-чи суроонун 10 жана 15 секунд деген ортоңку жообу туура экен. 16-чы суроонун биринчи жообу туура экен. Кийинки баракка өтөлү, достор. Кичине чыдайлы, бул керек маалымат. 17-чи суроонун биринчи жообу туура экен. 18-чи суроонун экинчи жообу туура экен. 19-чу суроонун акыркы жообу туура. 20-чы суроонун 3-чү жообу туура экен. 21-чи суроонун 3-чү туура жообу кара менен жазылып турат. 22-чи суроого өтүп атабыз. 3-чү суроосу туура. 23-түн биринчи жообу кара менен жазылып турат. 24-түн биринчи жообу туура экен. 24-чү суроонун 3-чү жообу туура деп турат. Кийинки баракка өтөбүз дагы. 25-чи суроону карап жатабыз. Биринчи жообу кара менен жазылып турат. 26-чы суроонун акыркысы туура экен. 27-нин туура жообун көрө албай атам. Муну такташ керек. 28-чи суроонун бул жакта акыркы жообу кара менен жазылып туура деп турат. 29-чу суроого келдик. Экинчи жообу кара менен жазылып турат. 30-чу суроодо 3-чүсү туура деп турат. 31-де 3-чүсү. 32-чи суроодо 3-чү жооп кара менен жазылып турат дагы. Эң акыркы 33-чү суроонун экинчи жообу кара менен жазылып туура деп турат. Кийинки баракка өтсөк, 34-чү суроодон башталып атат. Ортоңку жооп туура деп атат. 35-те биринчи жооп туура деп атат. 36-чыда экинчи жооп кара менен жазылып турат. 37-де болсо биринчиси туура деп турат. 38-чиде болсо бул жакта туура жообу жок экен дагы. Барактын бул жагын өтсөк, эки жооптун эң ылдыйкысы туура деп турат. 39-чу жооптун биринчиси туура. 40-чы суроонун акыркысы туура. 41-дин акыркысы туура дагы. 42-чи суроонун дагы акыркысы кара менен жазылып турат, достор. Кийинки баракка өтсөк, 43-чү
суроодон башталат экен да акыркысы никогда деген туура экен. 44-тө болсо 3 суроонун акыркысы туура экен. 45-те ортоңкусу, 46-да болсо туура жообу кайсы болду экен? Кара менен жазылбай эле жөнөкөй тамгалар менен жазылыптыр. Муну дагы такташ керек экен дагы. Бир 2-3 суроо бар экен ушундай. 47-чи суроонун эң акыркысы туура деп турат. Обгон слева деп турат. 48-чи суроодо эң акыркысы туура деп турат. 2 жооптун. Бул жакта 2 жообу бар экен, алар туура эмес. 49-чу суроого өттүк. Бул жакта экинчи суроосу туура деп турат. 50-чү суроодо экинчи жооп кара менен жазылып турат. 51-чи суроонун туура жообу биринчиси кара менен жазылып турат. Кийинки баракка өтөбүз. 52-чи суроо дейт. Эң акыркысы туура. 53-тө болсо 30-30 деген жооп туура. 54-тө болсо 3-чү жооп. 55-те болсо эң акыркы жооп туура. 56-да болсо мыякта туура жообу жок экен дагы. Бул баракка өткөндө эң үстүңкүсү туура деп турат. 57-чи суроону көрүп жатабыз, акыркысы туура деп турат. 58-де болсо акыркысы туура. 59-да болсо акыркысы, анан 60-чы суроонун биринчи жообу туура деп кара менен жазылып турат достор. Биз азыр 61-чи суроого өтүп жатабыз. Экинчи жообу туура экен. 62-чи суроонун акыркысы туура. 63-тө болсо экинчи жооп туура. 64-тө болсо 3-чү жооп кара менен жазылып турат. Буякта 65-чи суроого өтүп жатабыз. 40 деген жооп туура экен. 66-чы суроодо экинчи жооп туура экен. 67-чи суроодо ни в коем случае деген жооп туура экен. 68-де болсо 3 жооп турат. Ошонун ортоңкусу кара менен жазылып турат. Кийинки баракка өтсөк, буякта 69-чу суроо менен башталат экен. Биринчи жообу кара менен жазылып турат. 70-те ортоңку жооп туура. 71-де болсо 3-чү жооп туура. 72-де болсо акыркы жооп кара менен жазылып туура деп турат. 73-те туура жооп жок экен дагы. Барактын бул жагына өткөндө эң акыркы 4-чү жообу туура деп турат. 70-чи суроону көрүп жатабыз. Да деген туура экен. 75-те болсо экинчи жооп кара менен жазылып турат. 76-чы суроонун экинчиси туура деп турат. 77-чи суроодо биринчиси да деп туура жоопту көрсөтүп турат. 78-де болсо биринчиси туура деп турат. 79-да болсо үчүнчүсү туура деп турат. 80-де болсо үчүнчүсү. 81-де болсо биринчи жооп кара менен жазылып. 82-чи суроонун бир эле жообу бар экен. Бул жакта туура эмес. Кийинки баракка өткөндө эң үстүңкү жообу туура деп турат. 83-кө өтсөк, эң акыркысы жообу кара менен жазылып турат. 84-тө болсо биринчи жооп туура деп атат. 85-де болсо 3-чү жооп туура деп атат. 86-да болсо биринчи жооп туура деп жатат. Кийинки баракка өтөбүз. 87-чи суроого жеттик. Бул жакта 3-чү жооп туура деп кара менен жазылып турат. 88-де болсо акыркысы, все ответы верны деп турат. 89-да болсо экинчи жооп кара менен жазылып туура деп турат дагы. 90-да болсо бул жакта 2 жообу бар экен, ошонун эң ылдыйкысы кара менен жазылып. Бул жакта туура эмес 2 жообу бар экен. 91-чиге келдик. Акыркы жообу туура деп турат. 92-де болсо 3-чү жооп кара менен жазылып турат. 94-тө болсо акыркысы все варианты деп турат дагы. 94-тө болсо эң биринчиси поддержание бесперебойного движения потока деп биринчиси жообу туура экен достор. Кичине чыдайбыз. Бул сиздер үчүн абдан керек болот. Азыртадан Кыргызстандан даярдана берсеңиздер, Америкага келгенде жеңил болот. 95-тен акыркы суроосу жообу туура экен. 96-чы суроонун экинчиси слева деген туура экен. 97-де болсо биринчи жооп туура экен. 98-де болсо 3-чү жооп туура экен. 99-да болсо экинчи жооп туура экен дагы. Мыякта 3-чү туура эмес жообу бар экен бул баракта. 100-чү суроонун ортоңкусу туура экен.
101'de болсо да деген жооп туура экен, 102'de болсо акыркысы все ответы верны деген туура экен, 103'te болсо биринчиси кара менен жазылып турат жооп. Бул 104'te болсо ортоңку жооп кара менен жазылып турат. Мен бат-баттан өтө берейин, сиздер болсо паузага коюп, тетрадка жазып даярданыңыздар достор. 105-чи суроону көрүп атабыздар. Все ответы верны дейт. 106'да болсо поворот налево деген туура жооп экен, 107'де болсо акыркысы кара менен жазылып турат, 108'де дагы все ответы верны деп акыркысы жазылып турат. Үстүңкү 3 жоопту да окуп коюш керек, эмне жөнүндө экен. 109-чу суроого өтүп атабыз. Биринчиси кара менен жазылып, биринчи жообу туура деп турат достор. 110го келдик, аз калдык, чыдаңыздар достор. 110'дун эң акыркы жообу туура деп турат. 111-чи суроонун биринчиси кара менен жазылып туура деп турат. 112-чи суроону көрүп атабыз. Поворот налево деген туура экен. 113'те болсо все ответы верны деп акыркы 4-чү туура экен. Бул барактын акыркы суроосу 114 экен дагы. 3-чү жооп в правом ряду деп турат окшойт. Мага дагы телефондон жакшы көрүнбөй атат достор. Телефон менен через телефон окуш абдан оор болуп атат. 115-чи суроонун туурасы да деп турат. 116'да биринчи жооп туура экен. 117'де экинчи жооп нет деген туура экен. 118'де слева деген экинчи жооп туура экен. 119'да болсо эң акыркы жооп туура экен көрүп атабыз. Кийинки бетке өтсөк, мыякта 120-чы суроону көрүп атабыз дагы. Эң акыркы жообу туура деп кара менен жазылып турат. 121'дики дагы акыркы ответ, все ответы верны деген туура жообу бар экен. 4-чүсү 122'де болсо экинчи жоопту көрүп атабыз, кара менен жазылган. 123-чү суроонун туура жообу водительские права могут изъять деп 3-чү жооп туура экен достор. 124'кө жеттик. Мыякта биринчи жообу туура экен. 125-чи суроонун акыркысы туура экен. 126-чы суроонун туура жообу бул экинчи экен. 127'nin туура жообу биринчи, 128'дин туура жообу жок экен дагы. Бул барактын беттин бул жагында все ответы верны деп турат. 129-чу суроого келдик. 3-чү жооп туура деп турат. 130'та 3-чү жооп туура деп кара менен жазылып турат. 131'де болсо эң акыркы жооп все ответы верны. 132-чи суроонун туура жообу биринчи жооп экен достор. Кийинки баракка өтсөк, бетке өтсөк, 130-чү суроонун ортоңкусу туура деп турат. 134-чү суроонун биринчиси туура деп кара менен жазылып турат. 135'те экинчи жооп туура деп турат. 136-чы суроонун 3-чүсү туура деп кара менен жазылып турат. Мен жоопторун суроолорун окубай эле коеюн, убакыттын баары кетип калат. Өзүңүздөр шашпай караңыздар. 137-чи суроону көрүп атабыз, акыркысы туура деп турат. 138-чи суроону көрүп атабыз, экинчи суроо кара менен жазылып туура деп турат. 139-чу суроонун экинчи жообу слева деп туура жообун көрсөтүп атат. 140-чыда экинчи жооп туура экен, кара менен жазылып турат достор. Кийинки бетке баракка өтсөк, 141-чи суроону көрүп атабыз. Эң акыркы жообу туура экен. Сиздер шашпай паузага коюп, общий тетрадка жазып, жакшылап окуп даярдана бериңиздер. 3-чү суроосу на пешеходном переходе деп 142'нин туура жообун көрүп атабыз. 143'те болсо экинчи жообу кара менен жазылып турат. 144-чү суроонун биринчи жообу туура экен достор. Бул жакта 145'тен башталат экен. 145-чи суроону көрүп атабыз дагы. 3-чү жообу туура экен. 146'да болсо да деген жооп туура экен. 147'де болсо акыркы жооп кара менен жазылып турат дагы. 148'де болсо да деген туура ответ экен дагы. 149-чу суроонун туура жообу бул 3-чү жооп экен. Кийинки 150-чү суроону көрүп атабыз. Бул жакта да кара менен жазылган жооп экен да, мында выяснять этиш керек экен, териштиришибиз керек экен. 151-чиде болсо 30-30 деген жооп туура экен. 152'де болсо биринчи жооп туура экен дагы. 153'те
экинчи жооп туура экен. 154-де эң акыркы все ответы верны деп турат. Анын үчүн биз астыңкы 3 жоопко дагы көңүл буруп коюшубуз керек экен достор. Бул баракта 155-чи суроодон башталат экен дагы все ответы верны деп турат. 156-чы суроону көрүп жатабыз. 3-чү жообу кара менен жазылып туура деп турат. 157-де дагы экинчи суроо кара менен жазылып турат. 158-де болсо акыркы ответ жооп все ответы верны деген кара тамга туура дегенди билгизет. 159-чу суроого өтсөк акыркы жооп туура экен. 160-да болсо биринчи жооп туура экен. 161-де болсо экинчи жооп кара менен жазылып туура дегенди билгизип жатат. 162-чи суроонун акыркы все три варианты верны деп турат. 163-чү суроону карап жатабыз достор, шашпаңыздар. Бул сиздерге керек маалыматты берип жатам. Мен шашкан жокмун. 164-чү суроону көрүп жатабыз дагы. 3-чүсү кара менен жазылып туура дегенди билдирет экен дагы. 165-ке өтсөк, мыякта дагы 3-чү жооп туура экен дагы. Бул барактын 166-чы суроосунун туура жообу 3-чүсү экен. Физическая форма человека деп турат дагы. 167-чи суроонун туура жообу 3-чүсү экен, кара менен жазылып турат. Достор, аз калдык, чыдайлы достор. 160-ка жетип келдик. 168-чи суроону карап жатабыз. Биринчиси туура экен. Экинчи суроосу болсо 169 экен де, мыякта эң акыркысы туура экен. 170-те дагы акыркысы кара менен жазылып турат. 171-де дагы экинчи жооп кара менен жазылып туура дегенди билгизип жатат. Кийинкиси 172-чи суроону карап атабыз. Все варианты верны деп турат туурасы. 173-те болсо все варианты верны деп турат. Ошолордун үстү жактагы жоопторун дагы бир сыйра карап коюшубуз керек. Все варианты верны дегенде 170-те болсо экинчи жооп туура экен. Содержание алкоголя в крови деп турат. Кара менен жазылып 175-те 1 частта биринчиси кара менен жазылып турат дагы. 176-чы суроонун жообу бул деген 0.01% деп турган жооп туура. Кийинки баракка өтөбүз. Мына бүттүк. Акыркы суроолор. Акыркы 177-чи суроонун биринчи жообу туура деп турат. 178-чи суроонун биринчиси дагы кара менен жазылып туура деп турат дагы. 179-чу суроонун 3-чү жообу кара менен жазылып туура деп турат дагы. 180-чи суроо менен бүтөт. Бул жакта 0.08% деген туура жообу турат. Достор, эми бат-баттан бая знактарды бир сыйра карап коелу. Ушундай знактар дагы суроого аралаш келип калат. Стоп деген знакты берет дагы. 4 бая жообун коюп коет да, бирөөнү отметка кылыш керек. Мыякта экинчиси кара менен жазылып турат. Совершите полную остановку деп турат. Мыякта болсо эң акыркысы кара менен жазылып турат. Бул знакта болсо впереди детская площадка деп турат. Бул жакта болсо светофордун сүрөтү тагылып да деген жооп туура экен достор. Мыякта велосипеддин знагы турат. Эң биринчи жооп туура экен. Андан кийин парковка запрещена деп турат. Туура жообу. Бул знактык болсо да деп турат. Эки эле гана жообу бар экен, ошонун даасы туура экен. Бул жакта болсо wrong way деп турат. Баягы эң акыркысы туура экен. Бул туура эмес жол дегенди билгизет экен. Мыякта болсо знактын туура жообу кара менен жазылып турат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта дагы знактын туура жообу эң биринчиси экен. Бул жактагы знактын суроосуна эки жооп бар экен, да деп турат. Анан бул жакта знак турат, карасы кара менен жазылган туура жообу турат. Скользко, когда влажно деп турат достор. Анан кийинки знакка өтсөк, мыякта бийиктикти көрсөтүп атат. Туура ответи кара менен жазылып турат. Мыякта болсо дагы могу эң ылдыйкы жооп туура экен. Бул знактыкы. Бул знактын туура жообу эң өйдөңкүсү экен. Кийинки знакка өтүп атабыз. Мыякта туура жообу кара менен жазылып турат. Бул знактын дагы
жообу слияние потока справа деп кара менен жазылып турат. Бул жакта дагы эң биринчиси экен бул знактын туурасы жообу. Бул знактын туура жообу кара менен жазылып турат. Выезд на дорогу с ограниченным движением запрещен деп турат окшойт. Телефон аркылуу жакшы көрүнбөй атат. Мен да шашып атам, батарейкам түгөнүп калбасын деп атам. Бул знактын туура жообу эң үстүнкүсү экен. Бул знактыкы экинчиси экен. Бул знактыкы эң үстүнкүсү экен дагы. Бул знактын туура жообун өзүңүздөр табышыңыздар керек экен. Кара менен жазылбаптыр. Бул знактык болсо кара менен көрсөтүлүптүр. Бул знактыкы эң үстүнкүсү экен. Поворот налево запрещен деп турат дагы. Бул знак эми эликтер биз жакта көп, биз дагы көп эликтерди сүзүп калабыз. Мына үчүнчү жообу туура экен. Бул жакта болсо экинчи жообу туура экен. Кийинки баракка өтөлү, кийинки знак өтөлү. Мына Америкада болгон знактардын бул жакта биринчиси туура экен, бул знактын экинчиси туура экен. Бул знактыкы эң акыркысы туура экен дагы. Бул знактын эң акыркысы мына впереди больница или госпиталь деп турат. Мына больница бар. Көчөлөрдө мен да көп көрүп калам. Бул знактыкы болсо үчүнчүсү туура экен. Бул знактыкы экинчи жообу туура экен. Бунуку болсо үчүнчү жообу туура экен дагы. Бул знактын эң туура жообу эң үстүнкүсү экен достор. Аз калдык, чыдайлы. Дагы 1-2 эле барак калды болуш керек. Мондай знак бар экен, экинчиси туура экен. Бул знактын биринчи жообу туура экен. Мындай знак чыгып калса, 4 жооп болсо ошонун үчүнчүсүн тандашыңар керек экен. Бул жакта дагы бир знак турат. Эң акыркы жооп туура экен. Бул знактын эң биринчиси туура экен. Бул знактын экинчиси туура экен. Бул знактын эң туура жообу бул биринчиси экен. Аз дагы ачып көрөбүз. Кичине чыдаңыздар, ушундай знак келип калышы мүмкүн. Впереди home дейт. Мындай знактыкы разворот запрещен дейт. Мунуку болсо проезд прямо запрещен деп турат. Бул знактыкы экинчи жообу туура экен. Бул знактык болсо эң акыркы жообу туура экен. Бул жакта болсо one way деп турат. Абдан көп кезигет. Ушундай шаарларга киргенде особенно бул знактын туура жообу эң үстүнкүсү экен. Бул дагы бир знак экен. Эң акыркысы туура дейт. Кызыл светтен бурулбагыла дейт. Бул болсо впереди перекресток 4 дорог деп турат. Ошо экинчи жообу туура экен. Мына достор бүттүк. Акыркы знак бул да дегенди билгизет экен дагы. Акыркы знактар бул знактын туурасы ортоңкусу экен. Бул знактын туурасы ортоңку экен. Максимальная безопасная скорость 50 миль в час дейт. Анан бул перекресток с круговым движением деген ортоңку жообу туура экен. Мыякта акыркы 3 знак калды. Бул знак келип калса да деп жооп берет экенсиңер дагы. Бул знак келсе да деп жооп бересиздер дагы. Эң акыркы знак ушу менен бүтөт экен. Резкий поворот направо или разворот дейт. Достор ошондой. Мына кыскача баардык жооптордун баарын карап бүттүк. Ушу менен даярдансаңыздар Америкага келгенде экзамен тапшырганга даяр болосуздар достор. Буякта да Quarry Point деп турат, өзүнчө комьюнити бар экен. Бул жакта жалаң жер үйлөр экен. Бул жакта дагы сиздерге көрсөтө кетели. Мына американецтер жашаган кардон үйлөр. Таптаза кармашат экен, астын бар чөпкен, гараждары бар экен. Мына бул жакта чөптү кырккан машинасын чыгарып, чөптү кыркышыптыр, тазалап жатышат. Ушундай үйлөр бул жакта где-то 300 миңдин тегерегинде болуш керек.